Бекборбиев дуалда жөлөнгөн бир тактаймынбы? Белгилүү ырчы Оончу Бекборбиев өзүнүн Инстаграмдагы жеке баракчасына сарайдагы кызга укмуштуудай сүйүүсүн арнагандай эле алты сапырын жазды. Жыл чынары мен эмне батпаймынбы? Мен сага мурдагыдай жакпаймынбы? Сарайды салып бүтүү артта калган дуалда жөлөнгөн бир тактаймынбы? Уруксат бер, отун болуп кете электе, жаныңа акыркы түн жатпайынбы, батпайынбы? Ырчынын катталуучулар ар кандай пикирлерин жазып калтырышууда. Маалымат булагы Барометр KG. Эмиль Эсеналиевдин 1 миллион 180 миң сом карызы бар. Тамашоочу, блогер, актер көпчүлүккө Чалоо Спорти кайман аты менен таанымал болгон. Эмиль Эсеналиев тоңулунун туулган күнү менен куттуктады. Ал улуу төрөлүктөгү өзүнүн жашоосунда катачылыгы, жаналык каталарын оңдоп, жеңиштерге жетишип келе жаткан өзгөчө кылып Инстаграм баракчасынан жарыялады. Балам, төрөлгөн күнүң менен кара жаным. Дал ошол күнү апаң мага сени белек кылган. Мени жакын тааныгандар билет. Сен төрөлгүчү атаң өтө тентек, өтө акылсыз, ичкиликти катыра ичип, чеккиликти катыра чегип. 1 миллион 180 миң сом карыз бар. Бир башкача жашачу. Уялганда эмне, ошондой эле болчумун. Бирок мына сен жарык дүйнөгө келгенде мен ойлондум. Эгер мен ушинтип жүрө берсем, балам кандай болот? Эмне кылат? Ал да мендей болобу деп өзүмө сурап эдим. Жок, мен бардык зыян нерсени таштайын дедим. Кийин ушул балам жери карабасын деп бардык жаман адаттарымды таштап, карыздарымды бүтүрүп бир кичинекей ийгиликке жеттим. Чоң атаң мени эч нерседен кем кылбай эмес, колунан келгени алып берген. Анан кантип сендей өз каныман жаралган баламды мен бир нерседен кем кылайын? Менин жашоомдогу ар бир секундда оюман сен кетпейсиң. Өмүрлүү бол, кыргыздын керегине жарачы улум. Азыр алыста болсом да атаң ар дайым жаныңда. Катынбейбин, менин эң мыкты инсаным. Ушунуңа жазба, үйдөгүлөрдүн сыйындасын. Ошондон кетпей, экинчисине да буйруса аз калды. Аман эсен көз жарып ал, бүткөндөн кийин чалып кой убакыт.